О, жамандык жакшылыкта бел тутуп, кары жашка үлгү кыларыбыз өзүң болгондон кийин мындай мааракеге түзүгүрөөк кийинип келбесиң, Бостоке. Алдыгын түп, алкаш кеттенбей, пандайш. Кийим которуштуруп отурганга буяман келбеди. Аргам жогунан эле келдим берге, тияктагы чаптырган өсүмдү таштап. Биердеги иши өзгөнүкү деп ким айтты сага? Бул өкмөттүн иши. Бүгүн аксакал жан биргеси менен келип, биздин эмне жасаганыбызды көрөт экен. Ой, аксакал айым менен эмес, Алланын өзү кыл силтени менен келсе дагы, туура көрмөк эмес менин берде жүргөнүмдү. Тиякта туут башталып калган укса. О, абдан ырас болгон турбайбы туутуңдун башталганы. Анан аксакал келгенде ыгынтаа бир милдеттеме алып ий. Ого өтөр көңүлү көтөрүлүп кетсин. Экөөнүн тең. Эмне болгон милдеттеме? Былтыркыдан саал жогорулатылган. Эй, тууган, акыр мен 20дан балапан чыгарып 10дон торопой туйтурган тоок же чочко багып жаткан жерим жок го. Не баада кереги тийип калып жүрбөсүн менин бул жерде 25 жылдан бери. Кой багып чабан болуп иштеримди билип алчыбай болгур. Бостеке, демилиги көтөр десе эле дердиши болдуңар да баарыңар тең. Мунун баарын мен ойман чыгарып аттырмбы? Мага менин жогору жагымдагылардан, аларга андан жогору жактан, эң жогору отурган байкуштарга, түпкүрдүн түбүнөн план милдеттеме деген жети башты желмогуз түшүп келерин сени билет го дечи элем, понимаешь? Качанга дейре план милдеттеме деп жүрүп, атбай кыргыздын кара көзүн кашайтып, тамырына балта чаба беребиз байакеси. Ошо түпкүрдөгүлөрүң 100 койдон 150 торпок аласың десе деле, куп болот деп көкүрөктү койгулап жүрүп, ушул күнгө жеткиздик го элди. Акыры алыбыз келбеген планындагы милдеттенмесине калбай койсок, атабы жумура журтту катар тургузуп коюп, жайыл чарбанын жүгүн бүт бойдон окучларга артып коюп, аркасынан ээрчип барабызбы жанагы коммунизм дегениңерге. Баса, ал өзү бар нерсеби же жок нерсеби? Кийин кезде дареги чыкпай кетти. Андан айнып калган болсоңор бизге да айтып койбойсуңарбы? Малдын артынан мал болуп жүрө бербей, билип алалы биз да каяка баратканыбызды. Ой, эмне кылсак дагы иши кылып, колубуздан келгенди жасасак, балдарыбыз окусан алакты болбой, кулагын сурасаң, оозун көрсөтпөйт эле го. Ботом, 2 күндүн бир ишеми боло берсе, калган күндөр каяка барып жансактайт. Качан окуп, качан билим алып, качан жарай жумурай журттун ийлим өнөр техникасын алдыга жылдырар катуу багыт ишине. Өйже, мамлекетке маалыматтуу кыргыздар эми кереги жок болуп калганбы? Бостеке, бул сөздөрдү сен айтканың жок, мен укканым жок. Өзүңдүн эле эмес, жумурай журттун ырысын кыя турган кесирлүү неме болуп калыптырсың. Бар барабач, бар жаңа. Дагы оозуңа келгенде оттоп салып, аксакалдын алдында ай бирди төкпөй. Хайран, ер улум десе.